Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөрү. Биз бүгүн 7-турдагы Кыргыз премьер лигасынын оюндарын талкуулайбыз. 7 оюн болду, 7 түрдө беттеш болду деп айтсак болот. Жана дал ушул оюндар тууралуу бүгүн мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Керимбек уулу болобуз. Адилетке кайрылгым келет. 7-тур эмнеси менен өзгөчөлөндү, эмнеси менен эсте калды, эмнелер тууралуу мындай баса белгилеп айтсак болот. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына Кыргыз премьер лигасы барган сайын кызыгын артып баштады. Көз ачып жумгуча 7-турдук оюндары жыйынтыкталып калды. Бул турга көз чаптырсак, 20 гол кирди 7 оюнда. Бул быйылкы сезондогу эң көп гол киргизген турлардын катарына кирет. Ошондой эле дагы бир өзгөчө басым жасай кетели. Бул турда бир да жолу кызыл айып кагазы көрсөтүлгөн жок. Буга чейинки 6 тур бою бирөө болсо дагы кызыл айып кагазы көрсөтүлүп келген. Балким калыстар дагы, оюнчулар дагы сактануу менен ойноп башташты. Ошондой эле Нефчи командасынын чабуучусу Элдар Молдожунусов Нурбол Бактыбековду кууп жетти. Бомбардирлик тизмеде 5-голун жаратып отурат. Нурбол Бактыбеков бул турда дисквалификациядан улам өзүн көрсөтө алган жок, оюнга чыга алган жок. Мына ошентип бул турдагы дал ушундай фактыларга көз чаптырсак болот. Тур 7-турдук оюндар Кант шаарында башталды. Кара Балтадагы Манас спорттук комплекси бир аз оңдоп түзөө иштерине жабылгандыктан оюндарды кабыл алуу азырынча мүмкүн эмес болууда. Жана Кыргыз Алтын Кант шаарында турниrdик жадвалдагы лидерди Мурас Юнайтедди кабыл алды. Бул беттештеги азыр урунтуу учурларга көз чаптырып, андан кийин бул оюн тууралуу сөз кылабыз. Олег Марчук, башкармаштыруучусу Александр Поклонский. Өтө көп мүмкүнчүлүккө болуп жатат. Чыкырык жаңырдай панча көтөрүлгөн топ! Мурас Юнайтед эсеп санын ачты. Голдун автору Глеб Гончар. Кыйынчылыксыз топту туура багыттап туруп эсеп санын ачты. Ачык жалгыз калган Глеб Грачевна бул эпизоддо байкасак болот. Жоготуу. Сол канат аркылуу пас, контур чабуул. 3-2, Кыргыз Алтын топ менен 3-3. Сокку затса болот, сокку жана гол! 72-мүнөт. Тагыраак 73-мүнөт. Голдун автору Рыскелди Артыкбаев. Докусу арест Костикке эч кандай топ менен Мурас Юнайтед сокку жана гол! 88-мүнөт Денис Яскович көтөсү сокку жана ооба. Мурас дагы деле чабууда. Артем Белый. Соккуга мүмкүнчүлүк бар, сокку жана гол! Алмашууга чыккан. Үстүн чечкенге болбойт. Мына Артем Белыйдын соккусу. Үргөн топ Айдырман Бекталиев бул топ үчүн күрөшкөн. Азырынча ийгиликсиз болду. Ышкырык жаңырды. Финалдык ышкырык. Эсеп саны 3-1. Мурас Юнайтед беттештин экинчи бөлүгүнүн аягында. Ошентип 7-турдун ачылыш беттеши 1-3 эсебинде жыйынтыкталды. Жана турнирдик тизменин лидери Мурас Юнайтед бул оюнда албетте дал ушул Кыргыз Алтын командасын утту. Бирок ал жеңил болгон жок. Эң акыркы мүнөттөрдө, экинчи таймдын акыркы мүнөттөрүндө экинчи голун жана артыкчылык алып келген голун жаратышты. Ошондуктан Адилетке кайрылгым келет. Бул оюн канчалык оор болду Мурас Юнайтед үчүн, себеби беттешти көрбөгөн адам ойлошу мүмкүн да, 1-3 болсо эмүү ишендүү жеңишке жеткен экен деп. Иш жүзүндө кайсыл жерлерге токтолсок болот? Биринчиден бир канча себептери бар. Бул беттеш Кара Балтада өткөн жок, жана Кант шаарында болгондуктан Кант шаарынын дал ушул борбордук стадиону эми гана көбүрөөк оюндарды кабыл алып баштады. Бул жакта
оюн талаасы натуралдык газон, ал жакта ар дайым мыкты тариздеги стадион экендигин билебиз. Анан Кыргыз Алтын командасына дал ушул эң биринчи жагдай, ушунтул жагдай. Ошондой эле Мурас Юнайтед дагы бул стадиондо оюндарын өткөрө элек болчу. Жана Кыргыз Алтындагы дагы бир старттык курамдагы Нурбол Бактыбековдун жоктугу дароо сезилип баштады. Аны бул оюнда Темирлан Тиленчиев алмаштырган. Бирок экинчи таймдын соңку мүнөттөрүнө чейин Кыргыз Алтын теңме-тең ойногондой элести калтырды. Мурас Юнайтед курамында көбүрөөк бул жерде Атай Жумашев да чыкты, Амир Жапаров, Максат Алыгулов жана калгандары толугу менен легионер оюнчулар. Биринчи таймда Глеб Грачев эсеп сандарын ача алды. Бул стандарттык абалдан дагы деле болсо Мурас Юнайтед жана кай бир командалар көбүрөөк стандарттык абалдарга басым жасайт. Эмне үчүн стандарттык абалдарга басым жасайт деген суроо болсо, бул Мурас Юнайтеддеги дал ушул борбордук коргоочулар жана жарым коргоочулар дагы бою узун легионер оюнчулар, андыктан ушул жагдайды көбүрөөк пайдаланып кетишет. Жана бул эпизоддо Кыргыз Алтынын Александр Чиш катага жол берген, бул жерден позициясын жеңилип калган экен. Жана Рыскелди Артыкбаевдин экинчи таймдагы жооптук голу дагы бул техникалык чеберчилик. Быйылкы сезондогу алгачкы голу. Канча оюндарды көрдүк, Артыкбаев өзүн гол жаратууга өтө көп аракет жасайт, бирок ийгилик Бактыбековго жалмай калат дегендей. Эми гана Артыкбаев голду жаратты. 1-1 эсеп болуп жатканда жана жеңиш алып келген гол бул Денис Ясковичтин соккусу өтө кубаттуу эмес. Бул жерде Андрей Поповичтин түзмө-түз күнөөсү бар. Мындай соккуларды кайтарышы керек эле. Ал эми үчүнчү гол бул техникалык чеберчиликтин туу чокусу, сол бут менен дээрлик 25-30 метрден киргизип жатканда бул жерде дагы Андрей Поповичке дагы бир катар суроолор бар. Бул күн Андрей Попович үчүн ийгиликсиз күн болуп калды. Балким ошол эле Ясковичтин соккусун кайтарып кетсе, балким бул жерден упай алып кетмек. Андыктан Кыргыз Алтын бул беттеште бир аз ызалуу жеңилүүсүнө ээ болду. Ал эми Мурас Юнайтед оор болду, сиз айткандай, чындыгында эле 5 сары айып кагазын алышты. Ал эми Кыргыз Алтындан 2 сары айып кагаз, жалпы оюн жүрүшүндө 7 сары айып кагазы. Бул эми бир оюнга өтө көп. Демек, бул беттеште өтө көп топ үчүн күрөштөр, курч мүнөздө өткөн беттеш деп айтсак болот. Сары кагаздардын саны көп, бирок иш жүзүндө мына сен берүүнүн башында айтып өткөндөй, бул турда кызыл кагаз алынган жок. Ошол кызыл кагазсыз бул алгачкы тур деп айтсак болот, анткени буга чейинки оюндарда жок дегенде бирден болуп аткан. 6 тур катары менен. Дагы бир нерсени ушул айтып кете турган жагдайда кадимкидей оюнчулар демек вар менен иштешкенге көнө түшүштү. Демек мындай кыймыл аракеттер жасаса баары бир вар көрүп коет экен деп. Ошентип менин оюмча бул жагынан жакшы болуп калды окшойт. Ал эми мына 7 сары айып кагазы, андан сырткары Мурас Юнайтед канткен күндө дагы мына ушундай оор беттеште өздөрүнүн класстык деңгээлин көрсөттү деп айтсак болот. Мүмкүн сен айткандай ошол Нурбол Бактыбековдун жоктугу таасир берсе дагы эң акыркы мүнөттөрдө алар мүнөзүн көрсөтүп, сонун артыкчылыкка ээ болду дагы. Алар лидерликти сактап калды. Урматтуу көрөрмандар, биз эми кийинки беттешке назар сала турган болсок, андан кийинки оюн бул Мышыктар дербиси деп айтсак болот. Быйылкы сезондо жаңы дерби пайда болду. Бул Элбирс жана Барс командалары. Бишкектин Элбирс, Ысык көлдүн Барс командасы, алар Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо ойноду. Эми Дөлөн Өмүрзаков да буга чейин Катар менен, Кыргызстан менен Катар ойногон улуттук курама команда. Ошондон бери беттеш өтө элек болчу. Андыктан Барс ушул жерде Элбирс менен ойноп, ал жакта мен өтө результативдүү оюнду күткөн болчумун. Албетте голдор орун алды, бирок кайсыл тарапка орун алды, кандай болду, азыр видеодон көрүп алалы. Элбирс командасында эми Барста билесиздер, Валерий Кичин баш болуп, Мирлан Мурзаев, алар дал ушул бүгүнкү оюнда өзгөчө жеңишти көксөп турушат. Жана топ түшүрүп берди. Сокку гол! Барс эсепти ачты. Мирлан Мурзаев. Мурзаев өзүнүн сөзүн айтты. Буга чейин эсиңиздерде болсо Кыргыз Алтынга Аргенге жеткирди. Арген Жуматаев кайратка, кайрат, жекеме жеке жана гол!
Кайрат Жыргалбек уулу. Өтө сонун чабуулду булар уюштурду. Алгач Мирлан Мурзаев Аргенге топту таштап берди. Арген болсо ылдыйдан үйдө. Аргенден сонун пас. Мындай топту кайтаруу чындыгында өтө кыйын. Жана Айдар Муратбековдор бар. Керек учурда оюн талаасына чыкканга дегенче Мирлан Мурзаев жерге кулаган болчу. Жана дал ушул жерден 11 метрлик айыптоо Вероника Бернацкая тараптан көрсөтүлдү. Кичин аянтты таштап кеткенден кийин капитандык милдет Фархат Мусабеков жана анын тепкенин тосуп койду Михаил Готра. Кайрат баратат, Кайрат чыгарып берди, шашпай тепсе болот, жана тирөөшкө тийип кайтты. Азыр кош алмашуу даярдалып жатат Илберс командасында. Ал учурда Кайрат айпанттын ичине кирди. Кайраттан сонун пас жана гол! Мирлан Мурзаев Кайратка ошол замат келип ыраазычылыгын билдирип жатат. Кайрат Жыргалбек уулу идеалдуу пасты баралына келип турган учурда дал ушундай ыкмаларды көп жасап карасаңыздар, дарбазачыны кайтарды. Андан кийин коргоочуну каршы эпкинден кармап туруп, андан соң алыс бурушка чыгарып берүү баш менен чабуул. Жолбосо ушул чабуулдагы кыймыл аракеттери ишендүү болгон жок дегенче ошентип ышкырык жаңырды. Жана Барс командасы кезектеги жеңишине ээ болду. Бул катары менен 3-чү жеңиш алардын аткаруусун. Ошентип Мышыктар дербисинде алгачкы Барс командасы Соколдук команда ишенимдүү өзүн көрсөттү. Бул жакта айрыкча биринчи таймда мисалы үчүн Илбирс көп деле чабуулга чыга алган жок. Экинчи таймда бир аз абалын өзгөрткөнгө аракет кылды, бирок ошентсе дагы негизинен эле беттештин тагдырын дал ушул биринчи таймда чечип кеткен болчу да. Мирлан Мурзаевди баса белгилесек болот. Кайрат Жыргалбек уулу, алардын голдору, алардын голдук пастары, ошондой эле Мирлан Мурзаев пенальти иштеп тапкан болчу. Аны эми киргизе албай калды Фархат Мусабеков. Ошентсе дагы негизинен Дөлөн Өмүрзаков стадионунда эми Барстын курамында көп улуттук курама командада ойногон, азыр ойноп жүргөндөр бар эмеспи? Дөлөн Өмүрзаков да ошол атмосфераны сезди окшойт. Алгачкы мүнөттөрдөн баштап эле өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп кетти да. Кандай баа берет элең бул оюнга? Биринчиден бул дербинин аталышы жакты, Мышыктар дербиси дегениңиз жакты. Негизинен эми бул Илбирстин оюнчулары ошол Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун аурасын сезүү үчүн бир канча убакыт кетип калды болуш керек. Ушул жаш оюнчулар кээ бирөөнө биринчи жолу чыгып жаткан, балким жана оюн талаасы дагы бир аз чоңураак, узунураак дегендей, мына ушул талаанын аймагын Барс оюнчулары мыкты пайдаланып кетишти. Бул эми класстык деңгээл мына ушунда билинет. Илбирс эми чыныгы сыноолорго туш болуп жатат десек туура болот. Буга чейин дагы Кыргыз алтынга жеңилип калган, эми жеңилүү сериясынан кантип чыга алат? Мына ушул эми маштыруучунун жумушу эми башталды десек туура болот. Балким ушул эми мен ойлойм, эми ийгилигин алгачкы турларда колдонуп салган жокпу деген тарыз бар да. Эми ошол ийгиликти кайталоо үчүн кайрадан жаңыдан баштап машыгууну улантып өздөрүн көрсөтүш керек. Ал эми Барс командасында ошол сиз айткан эле чеберчилиги мыкты деңгээлдеги оюнчулар өзүн көрсөтүп койду. Жана пенальти сериясындагы бул пенальтиден киргизе албай калган Фархат Мусабековдун голу, ал кирип кетсе эсеп сандары өтө эле ийгилик болуп кетмек. Жана Илбирс командасы сезондогу эң ири жеңилүүсүнө дуушар болуп калмак. Эми Барс жеңиш сериясын уланып баштады. Тескерисинче Илбирс жеңилүү сериясына туш болуп калды. Барс чындыгында өзүнүн оюнун таап алган сыяктуу. Барып мына бир лидерди буга чейин Алайдан коноктон утуп келди эле. Бул жактан келип эми катардагы оюн катары айтканыбыз менен мындан ары эми Барстын атаандаштары топ командалар болот. Мүмкүн 8-чи тур тууралуу айтып атканда ал жөнүндө сөз кылабыз да. Негизинен мага улуттук курама команданын оюнчуларынан ал жерде Кайраттын өтө жакшы өзүн көрсөткөнү жакты. Эмне үчүн? Анткени биз мына июнь айында
дал ушул тандап алуу оюндарында улуттук курама команда беттеш өткөрөт, дал ушул стадиондо Бириккен Араб Эмираттары менен ойнойбуз. Ошондо дагы кайраттан дал ушундай оюнду күтөбүз да. Мүмкүн ал жакта Мирлан Мурзаев пайда болуп калаттыр, себеби Мирлан дагы ушул көптөн бери бул оюн талаасына чыгып эле экен, улуттук курама командада ойногондон бери. Келип ошол мурдагы учурларын эстедүү өтө сонун ачылды да. Эгерде пенальтини тепсе, мүмкүн ал хет-трик жасамак. 2 голу менен мыкты оюнчу аталып, бир пенальти иштеп тапканы менен Арген Жуматаевдин ушул голдук пасы өзгөчө жакты мага. Эгерде Турдун мыкты голдук пасы деген болсо, ошол Арген Жуматаевдин пасы менен андан сырткары Кайраттын жана оюнчулардын баарын өзүнө чогултуп алып туруп Мирлан Мурзаевга чыгарып бербеди. Ушул пастар демек мыктылардын катарына кирмек да. Бул беттешти өзүңүз баяндабадыңызбы? Беттештен кийин маштыруучулар эмне деди? Мага ошол кызык болуп жатат. Машыктыруучулар эми бул жерде Александр Кристинин ал беттеш оор болду деди. Ири эсепке карабай. Ири эсепке карабай беттеш аябай оор болду. Анткени булар жаш оюнчулар, жана өздөрүн көрсөткөнгө ушунчалык дилгир болгон оюнчулар, ошондуктан буларга каршы оюн негизинен оор болот деп күткөм, иш жүзүндө ошондой болду деп айтты да. Анан бизде кандайдыр бир алдын ала эми оңой болот деген такыр ой болгон эмес. Ошондуктан албетте жеңишке ыраазы экенин, бирок ошол учурда атаандашты баалап өттү. Бул бир жак. Ал эми Нурбек Жолдошев болсо азырынча бир аз тажрыйба жетишпей жатат деп айтып жатат. Негизинен команданын потенциалы жакшы, мыкты. Ошолар менен учурдагы улуттук курама команданын же болбосо буга чейин ойноп жүргөндөргө каршы беттеште ушундай оюнду көрсөткөнү негизинен жакшы, бирок акырындап биз ушинтип тажрыйба алып чоңойбуз деп айтты да. Анан дагы бир нерсени айтып өткүм келет. Кичин, Валерий Кичин биринчи таймда бутун кармап бир кулаган болчу, андан кийин экинчи таймда оюн талаасына чыккан жок. Кристинден ал тууралуу сурадым. Сурасам жок, ал ден соолугу жакшы, эч кандай жаракаты жок, болгону тактикалык өзгөрүү болду деп койду. Бул сөзү мага жакты, эмне үчүн? Анткени Кичин дагы улуттук курама команданын оюнчусу, андыктан жаракат алып калса, кийин бизге Эмираттар менен Түндүк Корея менен ойногондо кыйын болуп калат деген ой келет. Турдук оюндар Бишкек шаарында уланды. Мурас Юнайтеддин спорттук базасында Бишкек Сити Нефчи командасын кабыл алды. Буга чейин турдун ортосунда, 6-чы тур менен 7-чи турдун ортосунда Бишкек Сити командасына баш багып келгенбиз. Ал жерден репортаж жасап, клуб тууралуу, Бишкек Сити тууралуу жасаганбыз. Жана ал жерде ушундай жеңилүү сериясына келе жатканы менен командадагы атмосфера жакшы экен, баардыгы машыгууга өтө кызыгуу менен аракет кылып жатышат. Жана баардык эле футболчулар, эми профессионал оюнчулар деген ушул экен да. Биз баары бир машыгыбызды улантабыз, канчалык машыгууларыбызды мыкты дәрежеде жасай берсек, упай алуубуз эртеби кечпи баары бир оюнубузду таап кайтып келебиз жана мыкты дәрежеде өзүбүздү көрсөтөбүз дешти. Жана ошол эле күндөн кийин эле 2-3 күн өтпөй Нефчини кабыл алышты. Бүгүн сиздер менен бүгүнкү беттешти чогуу көрүп, талдап, жириктечүү мен Адилет Темирланов. Күрөшчү команда, андыктан быйылкы сезондо Нефчи көп упай топтобосо дагы азырынча 10 упай топтогон. Бирок ошентсе дагы бардыгы өтө жор кылдамдуулук менен коргонууга жүгүрүп барып коргонго жетишүүдө. Криштиану да Силва соккуга бар! Криштиану да Силва! Оюндун 29-мүнөтү жана Криштиану да Силва бизге бразилиялык ишенимди өткөзүп ишти. Нефчинин коргоочулары өткөзүп ишти. Ошол эле Нефчинин капитаны Үсөнбул Эсенбек, ошол эле Аброр Аскар. Өтөлгөн топ айпайынчада топ үчүн күрөш. Кайрадан пас, сокку, так эмес. Кагылыш орун алды эки оюнчу. Криштиану да Силвага да ден соолук каалайбыз. Демек беттеш уланат. Пенальтиби? Эмне болду? 8-мүнөтү, ышкырык жаңырды. Элдар Молдожунусов. Сокку жана гол! Элдар Молдожунусов. Болду, ышкырык жаңырды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү беттеш соңуна чыкты. Тең чыгуу менен аяктады. Не дейбиз? Мына бул беттеш тең чыгуу менен аяктады. Мурас Юнайтед спорттук комплексинде оюн талаасы дагы оңой эмес оюн талаасы деп айтсак болот. Футболчулар үчүн дагы бир аз татаалдыкты
жаратат. Бишкек Сити курамында бул жерде Рауль Жалилов менен Антон Земляновкиндин дээрлик протоколдо дагы жок болуп калгандыгы оюнга чыккан эмес, бирок машыгууларда жүрүшкөн болчу. Нефчи командасы буга чейин 0-5 эсебинде ири эсептеги Азия голду жеңип алгандан кийин көңүлү жайдары бул беттешке чыгышты жана Криштиану да Силва дагы сезондогу экинчи голун көрө алдык. Бул эми бразилиялык чеберчилик жөн гана бир жазгыр өтүү менен коргоочуну алдап өтүп гол жаратып койду. Ал эми экинчи бөлүктөгү пенальти, бул эми талкуу жарата турчу пенальти. Бул ракурстан караганда бир аз оор жаратат. Кайсы жерде эреже бузулду. Эгер деле абада күрөштөр мындай айпанчада өтө эле көп таризде болот. Андыктан вар жок болчу, бул беттеште вар жок болчу. Анан бир аз паузадан кийин пенальти коюлуп атпайбы? Бул дагы мындай талкууга жем таштап койду да. Оюнчу жаракат калды дейт, бирок мындай абадагы күрөштө оңдоп саналат бул беттеш жүрүшүндө. Эгер деле ушундай эреже бузууларга пенальти кое берсе, анда бир оюнда 5-6 пенальти коюлуш керек болуп калат да. Мына эң талкуу жараткан учур ушул 79-мүнөт болуп калды пенальти сериясында. Бирок Бишкек Сити бул беттештен бир упай алса дагы жеңилүү сериясын, буга чейин 5 жеңилүү сериясына келе жаткан, ошол нерсени токтотту. Ал эми Нефчи жеңиш менен келе жатып, бул беттештен бир упай гана алып калды. Нефчи командасы жеңишке жеткенде ири эсеп менен жетип, анан ушундай башка учурларда упайларын жоготуп коюп атат да. Стабилдүүлүк керек бул командага, анткени амбициясы күчтүү, курамы деле күчтүү. Курамы күчтүү, алар байгелүү орундарга ат салыша турган команда. Мен оюмча бир аз алардын ушундай жолдун болушу, же болбосо стабилдүү ар бир оюнга бирдей мамиле кыла турган болсо, мен оюмча дагы алдыга кадимкидей жылганга мүмкүнчүлүк болот. Бул ошентип 7-турдагы алгачкы тең чыгуу болду. Буга чейинки беттештерде эч ким компромисске келе элек болчу. Биринчи мына Нефчи компромисске келди дагы, андан кийин эле биз азыр ошондо 5 күнгөйгө сапар алабыз. 5 күнгөйгө сапар алабыз. Бул жерде тарыхый окуя орун алды десек болот. Кыргызстандын деги эле дүйнө жүзүндөгү футбол картасында жаңы стадион пайда болду. Бул Достук арена деген аталышта 5 күнгөй айылындагы стадион толугу менен курулуп бүттү жана салтанаттуу түрдө ачылды. Өлкө башчысынан тарта мына күйөрмандар дагы эң көп келген беттештин катарын толукталды. 2,5 миңге жакын көрүүчү келди жана бул беттеште талант менен алга командалар ойноду. Бул беттеш дагы тарыхый беттеш болуп саналат. Себеби дегенде Достук арена дагы алгачкы расмий беттеш болду. Бул команда дагы быйылкы сезондо бир аз старттык турларда оор оюндар. Бул беттештин башкы калысы Нурзатбек Абдыкадыров FIFA калысы старттык башкарыгын жаңыртты. Дембек топ менен сол бутуна коюпту жана атандашты бир аз жазгыр өттү. Сулайман жок, Айбек Сүкеналиевден сокку бар сол бут менен өнөктөштөрү калды. Кайрадан Жазбай. Арлен Бексулов чабуулга аралашат. Бексулов сол тараптан. Бексулов топ менен. Арлен жер менен сокку рикошет бар бул жерде. Султан Бакалиев топ менен. Мыкты тариздеги пас. Рыскелди Маданов. Сокку бар. Панамеренко командасын сактады жана ташы керек. Ташпулатов. Жазбай Абдукаимов. Жумабековго пас. Айпанчанын ичине сокку жана талант командасы топто. Жазбай Абдукаимов ортоңку бөлүктөн. Ташпулатов топ жоготуу бар. Сол тарапка пас. Маданов топко жетип барды. Сокку жана гол! Бул беттеште, бул стадиондо тарыхый гол жаралып турат. Гол жаралмак экен. Арген Эмилбековдон мыкты тариздеги пас жана Мадановдун кезектеги ийгиликтүү соккусу. Түрлөпа чындыгында Мадановдун голун тартып алды. Мадаминов бул жерде убакыт чоюуга аракетин көрүүдө. Бакалиевге пас чыгара алды жана бош калган дарбаза гол. Бул Чекит. Чекит Петров Касчылан мына ошентип
Esep sandарын 2-0-ге айлантты. Алға командасы. Арлен Бексуловтың ауттан шығарып берусі. Соққы ұзатса болады. Соққы бар жана гол. Жазбай Абдыкаимов. Мына ошентип өзінің голын жарата алды. Дан бері алған емес бұл эпизодто. Алттан екінші рет аракет менен бұл жерде дарбазачыға қаршы ереже бұзылды. Жана финалдық қышқырық Мұрзатбек Абдықадыровтың алға командасының жеңіші менен бұл беттеш аяқтады. Ал эми Талант командасы. Мына ошентип бұл беттешти алға командасының быйылкы сезондогу алгачкы жеңиши менен аяктады. Талант командасына көбүрөөк оюндун сыртындагы окуялар көбүрөөк таасир этип калды. Айтор бұл беттеште жеңил ызасын тартып калды. Жана негизинен эгерде эле биринчи бөлүктө Талант командасын азыр көрүп оттук, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн голго айланта турганда, мына ошондо бул беттеш башка нукка бурулмак экен, бирок алга командасы өзүнүн дарбазасын сактап калды дагы. 70-мүнөттө эсеп сандары ачылды. Жана 90 мүнөткө караганда кошумча берилген 7 мүнөттүн ичинде көбүрөөк окуялар болду. Эки команда бирден гол менен алмашты. Жыйынтыгында алганын мотивациясы бул беттешке көбүрөөк таасир этип калды. Себеби дегенде буга чейин бир дагы жеңишке ээ болуп жаткан, ошондой эле 14-орунда болчу. Бул жаш балдар үчүн ушул нерсе көбүрөөк жагдай таасир этип калды өңдөнөт. Андыктан жыйынтыгында мына ошентип эки эресеңде тарыхый беттеште жеңүүчү аталды. Алга командасы мисалы үчүн Талантка ушул алгадан жакшы атандаш бул ачылыш беттешинде керек эмес болчу да. Турнирлик тизмедеги эң акыркы команда. Жана ошондой эле тарыхый учур, өздөрүнүн стадиону жаңыланган, баардык талапка жооп берген сонун стадион. Жана ошондой эле өлкө президенти, мамлекет башчыбыз өзү келип ошол жерде отуруп, биринчи жолу Кыргызстандын ички чемпионатына ошондой президент келип көрүп аткан мезгили да. Буга чейин улуттук курама командага келип жүрчүбүз беле. Анан ошондой учурда толкунанып кетиштиби? Баары ошол Таланттын сценарийи боюнча бараткандай көрүнгөн, бирок аны менен бир гана алга макул болгон жок. Алга сонун күйөрмандарын, автобустар менен келишти, желектерин жана барабандары менен келишип, доболбастары мененчи. Ошентип келгенде эле мындай байкалып аткан. Алга дал ушундай баары көңүл бөлүп турган учурда өздөрүн көрсөткүсү келди депчи. Эң акыркы орунда өзүң айткандай жеңиш бетин көрө элек 7-чи турга чейин. Дал ушул жерден алар өздөрүнүн сөзүн айтып кетти да. Чындыгында акыркы Жазыбайдын голу албетте ал деле тарыхый учур, Таланттын курамындагы Достук аренадагы алгачкы голдун ээси. Символикалык көрүнүш бул дагы. Бирок иш жүзүндө бул стадиондо албетте коноктор биринчи голду киргизди, упайды биринчи коноктор алды. Ошентип алга эми өзүнө келе баштаган сыяктуу. Ооба, башка бирөөнүн майрамын бузгандай эле кээ бир ушундай сценарийлер бар го. Алга командасы дал ошондой сценарийде өзүн көрсөтүп койду. Кыстарып кетким келип атат. Дал ушул оюнчулар мурда Илбирс эмес беле? Илбирс болуп, ошондо Мурас Юнайтеддин Курманбек стадионунун ачылышында дагы булар туш келген да. Анда бирок жеңилип калган болчу. Демек, бул жагынан булардын тажрыйбасы бар сыяктуу, жанагы ачылыш беттеште кандай кылыш керек дегенчи. Ооба, бул жеңиш менен алга командасы турнирлик жадыбалда дагы алгачкы жеңишине ээ болуп, соңку орундан көтөрүлгөнгө жетишти. Жана кийинки беттешке сапарыбызды улайлы. Кийинки беттеш дал ушул аутсайдер командасы өз беттешин өткөрдү. Азия Гол Ошму Алдиер командасы менен Кант шаарындагы Борбордук стадиондо өттү. Кыргызстандын чемпионатын көрүүгө чакырабыз. Тактап айтканда, бүгүн Кант шаарынын Борбордук стадионунда оюн өткөрөт жана 3-чү Максат Жакыбалиев, Аскарбек Салиев, Марадона Сафаровго каршы ийгиликтүү ойноду. Борбордук коргоочу команда капитаны Салиев жана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Гол! Азамат жана эсеп. Сидоров эмес, кечиресиздер, Мухаммад Каримов болгон. Андрей Сидоров алдыга
Жок. Пассивдүү ойной баштады. Жана! Мунассага! Арлен Шаршенбеков. Жасур Мурзаковго мүмкүнчүлүк калтырбаптыр. Жакынкы бурч. Жана жакшы. Мирзалим уулу андан ары чыгарып берип жатат. Жана алыстан тебүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бехруз Шадмонов, Азамат. Азамат, байкасаңыздар. Өтөк Ошмо кайрадан алдыга чыкты. Жакбалиев арткы сызыкта ишенимдүү. Андан ары Ричард Ромарио! Мунассага Ричард Ромарио дубль. Жана таң калыштуусу эмне үчүн жаба алышкан жок. Каримов азыр оңойлуу өттү. Насировдон жана Каримов жакынкы бурушту көздөй аракетин жасап тээп көрдү. Урмат Баялиев аягына чейин чабуулду чыгарганга мүмкүнчүлүк берип, андан соң ышкырыгын жаңырт. Мына ошентип Азия Гол командасы бул беттеште дагы 3 ұпайға ээ боло алган жок, 3 ұпай эмес тең чыгууга да ээ боло алган жок. Жана Ошму командасынан дагы бир көзгө уруна турган оюнчу пайда болгондой Ричард Ромарио эң бир мыкты деген тарихтеги голдорду жаратып, буга чейин дагы 6-турда Талант командасы менен болгон беттеште дагы гол жараткан болчу. Мына эми 2-тур катар менен мунусунда дубль жаратып жатат. 2 голду жаратып, мына Ошму командасы экинчи жеңишине ээ болду. Жана басы айта кетчү жагдай Александр Белдиновдун кызматтан бошотулгандан кийин 2 жеңишке ээ болуп жатат. Азырынча Ошму командасы расмий түрдө өзүнүн башкармаштыруучусу менен тааныштыра элек, бирок протоколдо мына башкармаштыруучусунун ордун алмаштыруучу бул Хурмаматов Муслимбек болууда. Демек анын башталышы жаман эмес, өтө жакшы тарихте баштады. Мүмкүн мындан ары аны жарыялашат башкы машыктыруучу катары, анткени результат болуп атпайбы. Эки беттеште эки жеңиш дегендей, бул жерде Ричард Ромарио жөн гана 2 гол киргизген жок, өзүнүн чыныгы деңгээлин көрсөттү, жеке чеберчилигин көрсөтүп, мындай өзү чыныгы иштеп тапкан голдор болду. Андан кийинки негизи дагы бир гол деле өтө Бехруздун киргизген гол дагы өтө кооз болуп чыкты. Ал дагы мүмкүн турдун мыкты голуна талапкер боло турган соққылардың бири болду. Эми Ошмо бул оюнда өзүн ушунчалык жакшы жагынан көрсөттү, ишенимдүү татыктуу жеңишке ээ болду. Эми Азия Гол командасы үчүн абал бир топ начарлады. Бул 7-турга чейин алар акыркы орунда эмес болчу. Ушул жерден көрмандарга кайрылып кетким келет да. Мына бүгүн биз мына Адилет экөөбүз отурабыз. Негизинен бүгүн дал ушул биз менен чогуу Хуршит Лутфулбаев отурмак. Бирок бүгүн байланышканыбызда ал жетекчилик менен ошондо демек бүгүн чогулуш болуп атат. Ал жактан эмне сөздөр болушу мүмкүн. Эми мен мындай божомолдоп айтканым, демек эң акыркы орун менен Азия Голдун ушул эң акыркы орунда алып калганына жетекчилик такыр ыраазы эмес. Ошондуктан бүгүн машыктыруучу штаб менен ошол спорттук директор болуп баары бул абалды талкуулашты, кандай чечимдер чыкты, эмне болду, мүмкүн эми кийинки жакынкы күндөрдө билет болушубуз керек. Эми Азия Гол ошентип Ошмого утулуп калгандан кийин билесиздер, алардын башкы машыктыруучусу Ислам Ахмедов, анын командасы кезинде Абдышатада жүргөн учурда турнирлик тизмеде 1-орунда турчу. Азыр болсо Азия Гол менен эң акыркы орунда болуп калды да. Мына ошондуктан демек ал жакта жетекчилик менен машыктыруучу штаб жалпы баары бул абалды талкуулап жаткан сыяктуу. Эми Азия Голдун ушинтип 7-турдан кийин акыркы орунда туруп калганына эмне десек болот? Негизинен команданын потенциалы бар, менин оюмча. Мурас Юнайтед менен конокто болгон беттеште 0-0 эсеби менен тең чыкпады эле. Анда дагы короону отуруп калбай, чабуулга чабуул менен жооп берип жаткан. Балким психологиялык абал, бирок психологиялык абал десең жаш оюнчулар эмес. Бардыгы өткөл урактан өткөн оюнчулар, футболчу болуп калыптанып калган оюнчулар, көп нерсени көргөн командада. Арлен да жакшы гол киргизди. Чемпион аталып жүргөн оюнчулар жок эмес. Эми балким ушул эле психологиялык абалдан бир аз чыгып кете турган болсо, балким өзүнүн оюндорун таап, упай менен упай алып баштайт балким. Кийинки оюнга өтөрөлү. Кийинки оюн бул тең чыгуу менен жыйынтыкталган. Ошондо Дордойдун беттеши болду деп айтсак болот. Алар өзгөндө конокто болду.
бул катары менен эмес, ошондо демек буга чейинки экинчи тең чыгуу. Буга чейин Нефчи тең ойногон атаандашы менен, бирок аларда жок дегенде голдордун саны бар болчу, результативдүү тең чыгуу болчу да. Мында эсеп саны ачылган жок. Бул оюнга көп токтолбой болушубуз керек, ошентсе дагы көз салып коелу кандай учурлар болду эле. Каналга катталып өтүүгө дагы чакырып атам. Кепилге түшүүсү урматтуу көрүүчүлөр. Эки команданын Алай командасы менен экинчи оюн ойногон, анда дагы Тилекке каршы жеңилип калган. Мына ушундай, демек алыстан сокку болот, ооба сокку болот, бирок дарбазага эмес Тилекке каршы. Ырды жана Сарыкбаевтан экинчи жолу өткөрүлгөн пас жана дарбазачынын түз эле колунда Курманбек Нурланбек. Сол канаттан мыкты, алыстан сокку жана Орунбаевтан дагы бир рет сокку. Керемет. Улан Сулайманов бул жерде сактап кала алды. Ага чейинки Өмүрзак Орунбаевдин сейфин. Бир мүмкүнчүлүк Дордойдо чыгарылган пас. Лопов демек сокку жана гол эмес Тилекке каршы. Сарыкбаевда сону мүмкүнчүлүк. Нурлан Сарыкбаев сокку. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 0-0. Ушуну менен өзгөн командасы экинчи тең чыгууну. Ошентип бул турдагы эсеп ачылбаган жалгыз оюн өзгө менен Дордойдун ортосунда болду. Дордой үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болчу. Лидерликти сактап калганга же болбосо ошол Мурас Юнайтед менен бирдей кеткенге биринчи орунда. Эң маанилүү 2 упайын жоготуп алгандан кийин ошондо алар 3-чү орунга түшүп калды. Бул команда өзүн жакшы жагынан көрсөттү деп айтсак болот. Алар демек 1 упайга ээ болду, Дордой 2 упайын жоготту деп ушул ойго кошуласыңбы же кандай пикирлесиң? Надырбек Мамадалиевдин өзгөнү таң калтырууну улантып жатат. Бул турда дагы Дордой жаңылбасам биринчи жолу бул сезонда Ош шаарында Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо беттештин өткөрдү. Жана оюн талаасына дагы көнүү үчүн дагы бир катар убакыт керектелди. Айтор курамында дагы бир катар өзгөрүүлөр бар эле. Ислам Юнусов, Камаледдин Ташиев сыяктуу оюнчулар старттык курамда болду. Ошондой эле Алексей Лобовдун кайтып келүүсү балким Кими Меркти уланта берсе болмок. Старттык курамда ал экинчи гана таймда чыкты. Андыктан бир аз курч кооптуу абалдарды жаратуу дагы өтө татаал болду. Синицкий дагы борбордук чабуулчу кызматында эле, бирок негедир Дордой командасы ишенимдүү оюнду өткөрө алган жок. Тескерисинче өзгөн командасы коргонууда дагы биринчи бөлүктө көбүрөөк коргонууга өткөн менен экинчи бөлүктө теңме-тең ойноп, чабуулга чабуул менен жооп берип, өзүнө ишенип Дордойду дагы жеңип кетебиз деген таризде чыгышты. Бул эми 0-0 эсеби 2 матчтургучуга тең бир катар ойлорду салат. Владимир Сало балким мына ушундай эгерде эле ушундай беттештерден упай жогото турган болсо, алдыңкы 3-бирдикке кирүү дагы өтө оор болуп калат. Ооба, өзүнүн үйүндө, өзүнүн стадионунда күчтүү команда, кайсы команда келбесин 3 упайга ээ болот. Балким мына конокто өткөргөн беттештерден бир аз курч мүнөздө өткөргөнгө көнүшү керек. Иш жүзүндө ошондой деп айтсак болот. Бир жагынан быйылкы Кыргыз премьер-лигасы, быйылкы сезону канчалык кызыктуу болуп атканын ушундан түшүнсөк болот. Ачык фавориттер деле упайларын жоготуусун улантууда. Дордойдуку демек дал ошондой болду дейли. Эми 7-чи турдун көркү боло турган борбордук беттеш бул Абдышата жана Алай командаларынын ортосунда болду. Болуп көрбөгөндөй күйөрмандардын бүйүрүн кызытты деп айтсак болот. Дал ошол оюнга көз салалы, андан кийин сөздү улайбыз. С барабанами, с гудками подошли к этому стадиону, зашли и будут арбитр категории FIFA Бедербек Тайчиев. Вот именно по его свистку у нас удачный пас, казалось бы. Но Эрбол Атабаев сам идет, бьет по воротам рядом со штангой. Алик Перов сместился в центр. Неплохо. Одного, второго прошел, и какой удар Алик Перова! Тем временем Абдышата атакует левым флангом. Камолов. Навес, хороший удар и в штангу! Еще один удар, но Атабаева, один из таких его футбольных способностей, это как... Ой-ой-ой, здесь ошибка, удар и гол! Алай забивает, друзья! Их не успел. Вот. Под номером 24. Здесь еще и Кристиан Браузман промахнулся мимо мяча. И уже дальше, пройдя всех
И доходит мяч до Рикельме. Смещается Рикельме. Бьет, но не точно. Обратная передача. И вот пространство есть. Проникает в штрафную площадь. Отдает передачу. И удар по воротам Рикельме. И Маматхонов. Иловенко. Изаков. Бьет по воротам. Опасно. Чумоев. Атабаев ошибся с передачей. Контрвыпад. Аликперов. Отдает пас. Зинкевич. На ударной позиции. Бьет. И Чумоев. Еще один удар и гол! Алай забивает второй гол, друзья. И опять же одна ошибка и сразу же наказывает Алай. Чумоева не хватило. Вот Аликперов отдал. Зинкевич классно пробил. Вроде бы казалось, момент исчерпан, но пробил. И Аликперов на добивание. С острого угла под перекладину. Без шансов для соперника. Поборолся Уильямс. Карич на подборе. Направо. Санех. Заброс. Карич. Удар и гол! Харун Карич умеет это делать. И в прыжке головой отправляет мяч ровно в угол. В притирку со штанга мяч залетает. И на 70-й минуте счет у нас становится 2-1. Смотрим. Вот. Хороший пас. Ну и Санех, да? Дружильный футболист, бороздит правый фланг, успевает и в атаке, и в отборе. Ну и красивейший удар Харуна Карича. Свободный левый фланг, и снова левый фланг. Чингисубанов несется назад. Удар по воротам и рядом. Опасно было. Хаусман. Уильямс. И Карич классно открылся между линиями. Заброс. В сторону 11-метровой отметки. Сложно, я думаю, в будущем. Навес. Удар по воротам и гол! Был ли офсайд или нет? А был офсайд. Михаил Калугин оказался на левом фланге. Вот заброс. Карич, удар, и какой момент! Очередное спасение. Двое против двоих. Идет вперед, проникает в штрафную площадь. Бьет по воротам и 3-1. Вот это выступление, друзья. Вот это перформанс Алексея Зинкевича. 3-1, друзья, на 89-й минуте. За счет своих индивидуальных действий Алексей Зинкевич, конечно, заслужили своей игрой, своими действиями. Замечательный удар, замечательный гол. Критику, что почему команды не используют наших игроков. Ну, если можно брать пример с зарубежных игроков, почему бы это не сделать для наших молодых футболистов. Ну и, друзья, завершается у нас встреча. Но ошентип Алай өз үйүндө жеңил узасын тарткандан кийин мына конокко келип Абдышат аны ишенимди утуп алды. Албетте Абдышат тараптан дагы кооптуу чабуулдар болду. Бирок ошентсе дагы эсеп сандар боюнча мына 1-3 Алай өтө маанилүү упайды конокто алды. Ал эми Абдышат болсо түздөн түз атаандаштарына утулуп атат. Буга чейин дагы түз ушул чемпиондук үчүн ат салыша турган эки командага утулган болчу да. Бул ирет дагы ушул Алайдан жеңил узасын тартты. Андан сырткары баса билбей турган нерсе бул ошондо экинчи команда сезондун жүрүшүндө башкы машыктыруучусун алмаштырган. Эми кандай баа берсек болот ушул борбордук беттештеги Абдышаттан жеңилиши, Алайдын жеңиши, андан сырткары машыктыруучунун алмашышы, тактикалык жүрүштөр кандай болду? Биринчиден Абдышат командасындагы башкы машыктыруучунун алмаштырылышы Иван Куртусич түшүнүксүз абал. Мындай жагдай балким кайсыл чемпионатта дагы ушундай болот. 7 турда 2 алмаштыруу буга чейин сезон башында. Өткөнкү талкууда дагы айтып өтпөдүк беле, башкы машыктыруучу алмаштырганда команда негизинен 3 упай алчу эле деп. Бул жолкусунда андай жагдай болгон жок. Алай командасы эми бул беттеште өзүнүн көзүрлөрүн алып чыгып баштады өңдөнөт. Алексей Зинкевич деген оюнчусу мындай жагдайлардан гол киргизүүсү өтө мыкты таризде. Бул эми Алай менен Абдышаттын оюну Премьер-лиганын сапаты боюнча оюндун жүрүшү жана оюндун ыргагы, оюндун ылдамдыгы мына ушундай болуш керек. Премьер-лигада буга балким Нитро аренанын оюн талаасы да өтө мыкты тариздеги даярдык дагы жана оюнчулар дагы бул беттешке мыкты тариздеги даярдыгы менен чыккандыгы да себеп болду. Премьер-лиганын биздин оюндарыбыз бардыгы эми көпчүлүгү ушундай боло турган болсо, Премьер-лиганын өнүгүүсү
батыл болот деп ойлойм. Жана эгерде оюнга келе турган болсок, Алайдын голдору өтө мыкты таризде. Жана Абдышатада баш маштыруучу, жаңы маштыруучу дароо келип тактикалык схеманы өзгөрткөнү байкасак болот. Иван Куртушич көбүн эсе 4-3-3 тактикалык схеманы пайдаланып келсе, бул беттешке дароо 3-4-3 тактикалык схемасы. Браузман буга чейин борбордук жарым коргоочу позициясына чыгып жүрсө, бул жерде жарым коргоочу позициясына кайтып келди. Жана старттык курамда көбүн эсе буга чейин 4-3-3 тактикалык схемада эки капталда жаш оюнчулар Бимирзаев менен Эрбол Абдыжапаров чыгып келчү. Бул жолкусунда легионер оюнчуларга жана ишене турган оюнчуларга басым жасаган экен Мирлан Эшенов. Бирок иш жүзүнө келгенде 2 голду өткөрүп алышты. Бирок Харун Каришти чыгарганда, алмашууга чыгып гол жараткандан кийинки ошол мүнөттөр 70-мүнөттөн тарта Абдышата балким 1 эмес 2 голду да жаратып койсу толук мүмкүн эле. 1 гол жараттыр, бирок офсайд болуп калды Калучиндин. Мына ошол мүнөттөгү эми оюндун сапаты өтө таризде болду. Мага бул беттеш өтө жакты. Балким ошол жерден 2-2 эсеби болуп кетиши мүмкүн эле, бирок ийгилик бул таризде Алайда болуп калды. Эми башкы маштыруучу оюндан кийин дагы айткан сөзүн айтып кетсек болот. Бакыт Маматов. Бакыт Маматов болсо, ал эмне деди? Бакыт Маматов эми биз Абдышата, мен өзүм Абдышатада мурда ойноп жүргөм. Бул жактын оюн философиясы негизи эле кандай абалдарды колдонот деп, мисалы үчүн, ал ушул жагына басым жасады. Абдышатаны биз билебиз дегенде, мүмкүн Кантип ойнойт билесиз деп ошентип айтты. Анын бактысына мүмкүн Мирлан Эшеновдун келип калганы тескерисинче пайда болуп кеткендир да. Бирок иш жүзүндө карасак, эми Абдышата деле жакшы чабуулдарды ишке ашырды. Эми Зинкевич бул турдагы дубль жасаган 3-чү оюнчу болуп атат. Ар бир турда ушинтип өзүн көрсөткөн оюнчулар болуп атпайбы? Менин оюмча атайын ушул жанагы голдор жакынкы бурчтан кирген учурларды мен эстеп, Султан Чомоев формасында эмеспи деген дагы ой келип атат да. Ооба, салам жолдоп койду чындыгында. Султан Чомоев реакциясын бир аз кечирээк кылып калды. Айтор 2 голдо Султан Чомоев балким суроолору бар дарбазачыга. Ошентип борбордук беттеште мына Алай командасы жеңүүчү аталып, кайрадан өзүнүн позициясын бир топ оңдоп, азыркы учурда Мурас Юнайтедтен кийинки 2-чи орунду ээлеп турат. Демек биз турниrdик тизмени сиздерге көрсөтөлү, 7 оюндун баарын талкуу кылдык. Ошол алгачкы 7-турдагы ачылыш беттешинен кийин эле дал ошол Мурас Юнайтед кайрадан өзүнүн позициясын ээлеген, 19 упай менен биринчиде келе жатат. Ал эми Алай 2-чиде Абдышатаны уткандан кийин Дордой болсо упайларын жоготуп алып, жыйынтыгында 3-чү болуп калды. Бул болсо лидерлердин катарында жүрмөк. Андан соң Абдышата жана ошондой эле андан ары Нефчи болуп бара жатат. Буга чейин айткандай эле 6 команда мүмкүн чемпиондук үчүн күрөшөт. Ал эми Азия голду кийинки турларда биз байкап көрүшүбүз керек го дейм. Кандай болот Азия гол командасы? Демек жетекчилик өзүнүн мындай абалга ыраазы эмес экенин айтып аткан болсо, жакынкы учурда биз аларды көрүп каласык дейм. Андыктан режиссердон суранат элек ушул алдыда боло турган 8-чи турдагы оюндарды мониторго чыгарса, мына 8-чи тур ошондо беттештер албетте кызыктуу оюндар бар деп айтсак болот. Бул 8-чи турда ошондо Алай Илбирс менен таймаш башталат. Андан ары эң кызыктуу көрмандар күткөнү бул Мурас Юнайтед менен Барс болот го дейм. Дал ошондой 1-май күнү 8-чи турдук оюндар старт алат. Бул турдун борбордук беттеши талашсыз түрдө Мурас Юнайтед менен Барс болгоно калды. Андан кийин 2-май күнү оюндар уланат. Ош шаарында Ошму командасы менен Бишкек Сити. Бул беттеш дагы кызыктуу болушу керек, себебинде Бишкек Сити дагы өзүнүн аракетин көрүп, эми конокто кандай ойной алат, аны дагы таризде алабыз. Ошондой эле 2-майда Кант шаарында Абдышата командасы Алай менен болгон беттештен кийин жеңилгенден кийин эми талантты кабылдайт. Ал эми турдук оюндар 3-майда жыйынтыкталат. Анда Алга Азия голду кабыл алат. Дордой Кыргыз Алтын жана Нефчи Өзгөндү Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда ойнойт. Мына ушундай эми бул 8-чи турда боло турган беттештердин
азыр тизмесин көрдүк. Бул жакта албетте кызыктуу оюндар дагы бар. Барыңыздарды ушул стадиондон келип көргөнгө чакырабыз. Эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо, албетте биздин канал кызматта болот. YouTube аркылуу, кабелдик каналдар аркылуу аларды көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бул жумада дагы бир өзгөчө сөз кыла турган учур болду. Биз ошого дагы токтолуп өтөлү. Бул Кыргыз Республикасынын кубогу кечээ күнү Чучу Кулак ташталды. Чучу Кулак ташталып, буга чейин демек кубокко бир топ жаңы командалар кошулду деп айтсак болот. Негизинен улуттук лиганын кубогунда ойногон, бирок улуттук лиганын өзүндө жок. Ошентсе дагы улуттук лиганын кубогуна негизинен бардык Кыргызстандагы клубтарга катышканга мүмкүнчүлүк болду. Ошол жактан чыгып келип, эми ошол Чучу Кулак ташталды. Бул жакта эми 16дан 1 финалдан башталат. Ошондой эле топ-тим командасы ал Дордой менен беттеше турган болду. Бүгүн социалдык баракчаларды карай турган болсок, топ-тим Дордой менен беттештерин өзгөчө сүйүнүп атышат. Алар улуттук лигага мындай суранып келе жатат, бирок азырынча ал жака кабыл ала элек да. Бирок кубокко уруксат бергенден кийин топ-тим ушул жака чейин жетип келди. Бул аны менен бирге Жо командасы, ушул Жо жана топ-тим А зонасынан Кыргыз премьер-лигасынын командаларына кошулуп, алар чыгып келди да. Мына Элбирс менен Алга ойнойт, ал эми Жо Талант менен беттешмекчи. Жана ошондой эле Абдыш Ата, Кыргыз Алтын, Барс, Бишкек Сити Азия голдор 8ден 1 финалдан баштап өздөрүнүн беттештерин өткөрөт. Бул эми А зонасындагылар, ал эми Б зонасында болсо ал жакта Легенда командасы, эсиңиздерде болсо, буга чейин регионалдык лигада ойногон болчу, Жалливуд деген команда. Жалал Абадтын ошол Жалливуд командасы азыр Легенда деген ат менен булар дагы ошол кубокто ойногонго, Кыргыз Республикасынын кубогунда ойногонго мүмкүнчүлүк алды. Жана ошондой эле Семетей, буга чейинки Кызыл Кыянын командасы, буга чейинки Шахтер, ушундай Семетей деген аталыш менен чыгып келди дагы. Эми бул кубокто баса билбей турган нерселер, мүмкүнчүлүктү кимдер колдон чыгарды? Нурбаткен чыгарды, ошондой эле Бостерин айтсак болот. Улуттук лигада ушундай өздөрүн буга чейин көрсөтүп жүргөн командалар бул жака жетпей калды. Токтогул дагы мына жарым финалда утулду. Улуттук лиганын жарым финалында утулуп, демек негизги Кыргыз Республикасынын кубогуна ал чыкпай калды да. Андыктан бул оюндар дагы албетте жакында орун алып баштайт. Медиа лигадан келген командалардан баштап бар. Эң башкысы кандай пикирлер бар ушул жакта? Жанагы Анадолу бир кезинде ойноп жүрбөдү эле? Андай учурлар менин оюмча орун албайт болуш керек же, кандай ойлойсуз? Бул жакшы көрүнүш. Кыргыз Республикасынын кубогу деген мелдеш бул демек өлкөдө кайсыл клуб болсо, кандай команда болсо, ошол команда катыша турган мелдеш болушу керек. Быйылкы сезондогу кубоктук оюндар дал ушундай таризде өтүп жатат. Бул эми көрөрмандар үчүн эле пайда, биздин футболчу үчүн пайда. Сиздин айтып жаткандай эле Дордой ушул топ-тим командасы менен болуп жатпайбы? Жана топ-тим кабыл ала турган команда да өзүнүн балким бир шаар эмес, айылда боло турган болсо, мисалы ошол айылга Дордой командасы келип жатса, бул кандай сонун мыкты көрүнүш болмок эле. Ошондой эле Б аймагында дагы Легенда командасы буга чейин Жалливуд болуп жүрүп, эми кубокко дагы жетип барышты. Демек, медиа команда болуп жүрүп эле профессионалдуулукка карай жолда. Жо командасын дагы айта туралы, буга чейин медиа команда болчу, эми улуттук лигага катышты, андан кийин мына ошентип Кыргыз Республикасынын кубогуна чейин жетип барып, премьер-лигада ойногон команда менен кескеле отурат. Бул беттештер 5 жана 6 майда өткөн турат. Ага чейин расмий түрдө жүгүртмөсү чыга элек. Бирок бул жаңылбасам 1-16дагы беттештер бир гана оюндан турат болушу керек. Менин оюмча бул тажрыйба үчүн жакшы көрүнүш. Топ-тимде дагы эми сүйүүчүлөр бар да арасында. Профессионал оюнчулар менен ойноо кандай таризде болот? Эң башкысы толкундоо болбош керек. Эгерде эле алгачкы мүнөттөрдө ошол толкундоо сезимин басып өтө турган болсо, балким неге болбосун? Туруштук бере ала турчу команда, балким сенсациялар да болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кубоктук беттештер, мелдештер ушунусу менен кызык да. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, 7 оюнду талкууладык жана ошондой эле кубок тууралуу дагы бир аз маалыматтарды берип өттүк. Демек, соңуна чыга турган учур келди биздин берүүбүз. Адилет Керимбек уулу жана мен Эркин Абдуллаев. Сиздер менен бул убакытта чогуу болдук. Кийинки 8-турдан жолукканча саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.